мош экен, жаман жылынып алат экенсиң. Үшүгөндө буяка келет экенсиздер да байке, Я. Көрүп турган эле. Не кыласыңар аны каражатта? Үйдөгүлөргө да. Квартира, свет, суу дегендер. Кымбатчылык азыр катуу. Канча жаштасың? 17. 17 жаштасыңбы? Негизи 18ге чыкканга чейин болобу негизи мындай жерлерде? Бул жерде милициялар келип калбаса эле ата негизи болбойт да, билесиң да. Негизи айке ал турмуш дейт да, бул негизи жашоо ушундай экен дейт да. Бир күндө канча табасың мындай? Мындай примерно азыркы учурларда 1,5 таап атабыз да. Күнүнө? Эми сен мындай жаш жигит экенсиң, келечегиң алдыда деп ойлойбуз буюрса. Анан оюң кандай? Келечекте кандай кылсам деп бир кыялданасың мындай. Ким болосуң? Окууну көп эле ойгомуз. Мектеп бүткөрү менен эле порлукка таштайбыз го. Колледж болсо дагычы. Оштактан кирип эле Кыргызстан ресторанына эле кирип элечи порлукка. Ошондой эле. Негизи бул жерде эле жабылса эле бүт баары жакшы болмок да. Бул каптал жакка анча деле болбойт да. Мындай кээде эле түтүн болсо, бирок ылдый жактагыларга көп эле кетти да. Бүт түтүндөр ошоко барат да. Өнчө ак бата көп барат. Ош жактагылар. Бул жерде химикаттар көп келет негизичи. Ал баары шаарга барат, ошондой эле ар кандай оорулар жугуп келип коёбу. Биз биякта көмүп калабыз да. Ден соолук неме болуп калганда көмүп калчу ошогочу. Оорубайсыңар, Оорубуз. Мондайчы. Бирок көмүп калганбыз да. Биякта дем алып жүрүп, бирөөлөр келген жиркенет го. Биз деле башында жиркенчик. Бул жериңе салыктыра тияк бияк депчи. 2-3 саарганда эле мурдуң сезип калат да. Билинбей калат. Ал жакта эле көмүп калабыз, ошентип жүрүпчү. Качан келгенсиң сен өзү? Канча жашында келдиң бияка? Бияка 12 жашында келгем. 12 жашынан бери иштеп жүрөсүң бе? 1 жыл таштап, 1 жыл кайра келип, 3 жыл иштеп кайра таштап, айпай күн таштап элечи. Азыр окуу бар, кечинде эле иштейсиң. Кайра как положено 3 бар уктайсың, эртең менен турасың жумушка. Ошондой эле да. Үйгө кичине болсо да поддержкада 500 сом, 600 сом болсо делечи. Ата-энеңе жардам бербе? Күнүгө новый продукт алып койгула дегендейчи. Ошондой эле. Азамат.